Кыргызстанда 4-октябрда парламенттик шайлоо өтөт. Жогорку кеңештеги депутаттык орундарга 16 партиянын талапкерлери ат салышат. Бул видеодо Ооган согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясынын талапкерлери, ошондой эле алардын шайлоо алдындагы убадалары жөнүндө айтып берем. Бул партияны келерки парламенттик шайлоого катышкандардын аксакалы десек болот. Партия 1994-жылы түзүлүп, бирок шайлоого 2000 жана 2010 жылдары гана 2 жолу катышкан. Алар үчүн биринчи шайлоо гана ийгиликтүү өтүп, аталган партиянын 2 талапкери парламентке келген. Партиянын лидери Ооган согушунун ардагери Акбөкөн Таштанбеков буга чейин экинчи чакырылыштын депутаты болгон. Партия шайлоо программасында 10 жылдын ичинде өлкөдөгү бардык турак жай көйгөйлөрдүн 90% чечебиз деп убада берүүдө. Анын планы боюнча өлкөдө 1 жылда 2 миллион чарчы метрге чейин турак жай курулуп, жана партия эсеби боюнча буга 85-90 миллион АКШ доллары керектелет. Мындан тышкары, Ооган согушунун ардагерлери айыл чарбасын реформалоо сунушу менен чыгып, дыйкандарга, ири корпорацияларга биригүүнү сунуштайт. Программанын авторлорунун пикиринде, фермерлер бул корпорацияларды өздөрү башкарып, продукцияларынын баасын дагы өздөрү аныктайт. Партия ошондой эле билим берүү тармагында да реформа өткөрүүнү сунуштайт. Мисалы, мектеп окуучулары өз кесибин алдын ала тандары аркылуу керек эмес сабактарын алып салууну сунуштайт. Аталган партия саламаттык сактоо министрлигинде да реформа өткөрүүнү сунуштайт. Мисалы, ал ондогон ооруканаларды курууну пландоодо. Мындан тышкары, программанын бейтаптар ооруларынын электрондук тарыхын жүргүзүүнү, ал эми 30-дан 50 жашка чейинки аялдар үчүн милдеттүү акысыз медициналык текшерүүнү киргизүүнү сунуштайт. Ооган согушунун ардагерлери коррупцияга каршы күрөшүү үчүн мамлекеттик башкаруунун мобилдик жана электрондук системасын колдонууну, ошондой эле мамлекеттик органдардын бардык чыгымдарын көзөмөлдөөнү сунуштайт. Партиянын билдирүүсүнө караганда, мамлекеттик органдар бардык товарларды өндүрүүчү заводдордон түздөн-түз сатып алышы керек. Бул өз учурунда мамлекеттик акча үнөмдөөгө жардам берет. Партиянын тизмесинде көрсөтүлгөн, алардын арасында белгилүү инсандар же таасирдүү саясатчылар жок. Бирок талапкерлердин арасында ардагерлер партиясынын лидеринин уулу Санат Таштанбеков негиздеген Бипласт компаниясынын 10 кызматкери бар экендигин байкаса болот. Таштанбековдун уулунун саясий дымагы мурдатан белгилүү. Ал Бишкек шаардык кеңешинде Кыргызстан партиясынан талапкер болгон.